көптөн бери концерт бере элек экенбиз. Азыр ойлонуп көрсөм, арадан көп жыл өтүп кетиптир. Бул кичинекей эле кыз окуусун окубайбы? Чоңойгондо деле ырдап жетишет. Алгач эң биринчи кадамым 5-класстын окуучусу болчумун. 17 жашар Клара Алибековага кандай кеңеш берет элеңиз? Уктап калчу элем, ак көңүлмүн дегендей, ар бир адамдын көңүлүнө карап мамиле кылам дегендейчи. Клара Алибекова үйдө кандай? Мени көрсө эл тааныйт турбайбы, элдер билип калышкан турбайбы? Мен эшикте ойноп жүргөндө телевизордон ырдап калышканда сабакка жетишпеген учурларым болуп аткан. Апалык милдетимди аткарып келем ушулга чейин. Кайсы жакта музыка болуп атса, ошол жакка барып бийлеп, ырдап, ошентип эле жүрчүм да. Амансыздарбы, урматтуу Жылдыз Тайм каналынын сүйүктүү катталуучулары жана күйөрмандары. Бүгүн сиздер менен алып баруучу Нурзада Юлдошова болмокчу. Бүгүн бизде конокто биздин сыйлуу коногубуз, кадырлуу коногубуз жана ошондой эле өзгөчө Клара Алибекова эжебиз болмокчу. Саламатсызбы, кандайсыз? Саламатчылык, жакшы, кандайсыңар? Жакшы, рахмат. Айторман айыңыз кандай, ден соолугуңуз кандай жүрөсүз? Жакшы, рахмат, буюрса. Жүрөбүз. Чыгармачылыгыңызда деги эле эмне жаңылыктар болуп жатат? Чыгармачылыкта буюрса жакынкы арада 1-май күнү Сетекте өтүүчү концертибизге даярдык болуп атат азыркы учурда. Жаңырлардын үстүндө жаңы клиптер менен иштеп атабыз азыркы убакта. Концерт деги эле кимдердин коштоосунда өтөт? Жалгыз өзүңүздүн концертиңизби же кандай? Концертибизде албетте бул концертте көптөн бери концерт бере элек экенбиз. Азыр ойлонуп көрсөм, арадан көп жыл өтүп кетиптир. Анан бул концертте уулум Байел экөөбүз жеке концертибизди тартуулаганы атабыз. Анан бул концертте албетте көптөгөн ырчылар келип, колдоп, коштоп кеткени атышат. Ырчылардан албетте мурунку муундагы ырчы эжекейлерибиз, агаларыбыз келип катыша турган болуп атат. Жаштардан дагы келип колдоп, коштоп катышып кетише турган болуп атат. Буюрса андыктан баарыңыздарды 1-май күнү боло турчу концертибизге чакырып кетмекчибиз. Концерт деп калдыңыз, деги эле коңшулаш мамлекеттерде, башка өлкөлөрдө да концерт коеюн деген оюңуз барбы? Албетте бар, ооба. Буюрса дагы мындан ары жаңырдын жаңы клип менен иштейин деп атам. Анан алдыда койгон дагы чоң пландарыбыз бар. Буюрса ал нерсеге деле жетип калат деген ойдобуз, тилектешпиз. Өтө жакшы. Демек, балалык чагыңыз жөнүндө маек кургум келип турат. Деги эле балалык чагыңызда сиз кичинекейиңизден бери эле сахнада чоңойдуңуз десек болот. Кичинекей кезиңизден бери эле негативдер айтылабы сизге? Бул кичинекей эле кыз окуусун окубайбы? Чоңойгондо деле ырдап жетишет деген сымал. Ооба, албетте мен чыгармачылыкка аралашканыма көп эле жылдын жүзү болуптур. Алгач эң биринчи кадамым 5-класстын окуучусу болчумун ал убакта. Ал убакта ооба ар кандай кептер айтылчу, сабакка дагы жетишпеген учурларым болуп аткан дегендей. Ошол эми ал күндөрдү эстесем дагы көп нерселер. Жетишпедим деп калдыңыз, бирок ошол эле учурда Жылдызда болуп, эмне десек болот, авторитет десек болот. Деги эле Жылдыз оорусу менен оорудуңузбу сиз? Жылдыз оорусу менен оорубаптырмын. Кандай десем, кичинекей чагымда деле
көп убакыттан кийин билгем да, мени көрсө эл тааныйт турбайбы, элдер билип калышкан турбайбы депчи. Анан чындыгында эми билбейм, андай оору менен деле ооруган эмес болушум керек деп ойлойм. Негизи эле дагы бир кичинекей кезиңизде гастролдоп, айрыкча кичинекей кезиңизде гастролдоп жүргөн убактарыңызда уктап калуу деген сымал дагы сиздин агайыңыз айтып калды, уктап калат эле кичинекей кыз эле деп. Дагы кандай кызыктуу окуялар болду эле, учурлар? Ооба, андай учурлар көп өткөн, гастролдоп жүргөнүбүздө уктап калчу элем. Иши көптөгөн окуялар өткөн, ооба, ал убакта. Деги эле жашоодо дагы ушундай назик, ушундай жөнөкөй, ушундай назиксизби? Жиниңизге тийгендерди эмне кыласыз? Ооба, эми көпчүлүк айтышат, сен мүнөзүң өтө жумшак, анан ишенчек деп айтышат да. Анан ишенчекмин, ак көңүлмүн дегендей, ар бир адамдын көңүлүнө карап мамиле кылам дегендейчи. Анан эми албетте эми катуу айткан жерлерим деле болот. Андай мүнөздөрүм деле болуп кетет. Деги эле үй-бүлөңүз жөнүндө бир аз маек кура кетсек, үй-бүлөдө кандай энесиз? Клара Алибекова үйдө кандай? Үй-бүлөдө азыркы убакта оолум Байел азыр 19 жашка чыгып калды. Арыдан билинбей эле ушунча көз ачып жумгуча эле учкан куштай зымырап ушундай көп күндөр өтүп кетиптир. Эми кандай десем, үй-бүлөдө Байелдин апасымын дегендей. Апалык милдетимди аткарып келем ушулга чейин. Өтө жакшы азаматсыз. Энелик милдетимди. Деги эле балам Байел 19га толуп калды дедиңиз. Балаңыз жөнүндө айта кетсеңиз, деги эле мүнөзү кимге окшош? Мүнөзү ишенчектеги, ак көңүлдүгү мага окшошуп кетет чындыгында. Анан кээ бирде түстөрү атасына да окшоп кетет. Атасына да, демек. Деги эле сиздин мүнөзүңүз кимге окшош? Менин мүнөзүм. Өзүңүздүн мүнөзүңүз. Менин мүнөзүм негизи атама окшош. Атама окшош турушат эле. Анан биз 5 кызбыз. 2 эркек 5 кызбыз. Кыздардан мен 3-чүсү болом. Анан апам дагы айтып калчу, сен атаңа көбүрөөк окшошсуң. Турпатың дагы окшош, мүнөзүң дагы окшош депчи. Айтор атам дагы ушундай киши болчу экен да. Ушундай киши болчу да. Ишенчектеги, ак көңүл жагы. Бул чыгармачылык өнөр сизге кимден өттү деп ойлойсуз? Же атама окшошмун деп калдыңыз, же атаңыз чыгармачылыкка ышкуу адам беле? Жок, мен ата-энем чыгармачылыктан алыс эле адамдар болчу. Бирок мен негизи ошол кичинекей чагымдан эле ырга жакын, бийге жакын. Апамдар эки жакка той топурларга кетип баратса калбай ээрчип, кайсыл жакта музыка болуп атса ошол жакка барып бийлеп, ырдап, ошентип эле жүрчүм да. Негизи эле эстрада жылдыздарынан, эстрада ырчыларынан кимдердин ырын угуп чоңойдуңуз? Азыркы күндө кимдердин ырын угасыз? Же өзүңүздүкүн эле угасызбы? Албетте кыргыз эстрадасында менин эң алгачкы көмүр туткан ырчыларым
Айчүрек эже, Эманалиева, Алина Жетегенова мен эшикте ойноп жүргөндө телевизордон ырдап калышканда эшиктен чуркап келип телевизордун алдында туруп алып көрчү элем. Телевизордун алдында туруп демек. Өтө жакшы. Негизи эле канча тилди түшүнөсүз, канча тилде сүйлөй аласыз? Азыркы биздин жаштар баары эле орус тилинде, кээ биркилери англис тилинде да тили чыгып атат, кээ бирки жаш муундарыбыздын. Сиз канча тилде сүйлөйсүз, канча тилде түшүнөсүз? Мен албетте өзүбүздүн тилибизди так сүйлөйм. Анан эне тилин так билбесек, андан кийин орус тилин өзүм кыргыз эле класста окугам. Орус тилин толук сүйлөй алам десем жаңылышпайм. Анан башка англис тилин 100%-тин жарымында окуйм. 50% демек. 50%. Сиздин 17 жаштагы убагыңызга кандай кеңеш берет элеңиз? 17 жашар Клара Алибековага кандай кеңеш берет элеңиз? Менин жок дегенде 10 жылдык жашоомду азыр кайрылып келгенде, балким бир аз 10 жылбы, 20 жыл мурун деп коеюн. Балким жашоом бир аз кичине өзгөрүлмөкпү деп ойлойм да. Ошол 17 жашардагы Клара Алибекова кандай болгон? 17 жашардагы анда жаш секелек кыз. Бардыгын түз кабылдаган өзүнө. Баарын түз кабылдаган. Бир гана сахнаны ойлогон. Ырдасам болду деп. Ошо. Деги эле бул чыгармачылык жашоодо жүрүп, эмнени таптыңыз, эмнени жоготтуңуз? Эми албетте чыгармачылыкка аралашканыма өкүнбөйм. Чыгармачылыкта дагы ысыгына дагы тоңдум, соогуна дагы ысыгына дагы күйдүм. Ысыгына дагы тоңдум десем жаңылышпайм. Себеби дегенде өтө жаш секелек кезимде 5-класстын окуучусу болчумун. Ошол убакыт эле аралашканмын чыгармачылыкка. Анан чыгармачылык менен деле иштеш бул нерсе оңой деле эмес. Бул нерсеге да туруштук бериш керек чыгармачылыкка менен иштегенге. Ошол дагы эмне деп айта алам да. Эмнелерди жоготтуңуз? Мен өкүнгөнүм убагында жаштык кылып өзүмө көп нерсени түшүнбөй, өзүмө көп нерсени өзүм үчүн көп нерселерди жасай албагандыгым үчүн өкүнөм. Эмнени таптым? Мен өкүнбөйм албетте. Көптөгөн ийгиликтерге жетиштим десем жаңылышпайм. Деги эле канча жашыңызда турмуш курдуңуз? Азыркы биздин жаш муундардын азыркы биздин жаштарыбыздын турмуш курушу аябай эле кеч болуп жатат да, бир 25тен өтүп кээ бирлери. Деги эле буга көз карашыңыз кандай? Эрте эле турмуш курган жакшыбы же 25тен өтүппү? Эми азыр жаштарга айтарым, турмуш деген бул нерсе оңой нерсе эмес, бул түбөлүктүү жашоо. Ошондуктан турмуш эртеби кечпи баары бир кызга деле, эркек балага деле керек. Албетте эң биринчи жашоодо эң биринчи турмуш керек дегендей. Анан эң биринчиси жаштарга айтарым, турмуш курардын алдында өтө терең
турмуш эмне экенин түшүнүшүп, анан кийин чечимге келишсе дейм. Ошол нерсени айта кетем. Чыгармачылыкта жүрүп, чыгармачылыкта топтогон тажрыйбаларыңыз менен биздин жаңыдан чыгып келип жаткан чыгармачыл инсандарыбызга кандай кеп кеңештериңизди бересиз? Жаңыдан чыгып келе жаткан. Жаңыдан чыгып келип жаткан жаш таланттарыбызга десек болот. Эми жаңыдан чыгып келе жаткан азыр ырчыларыбыз, таланттуу ырчы балдар, кыздарыбыз өтө көп. Эми ар бирөөсү иштеп атышат, аракет кылып атышат дегендей. Эми мен айтпасам деле мен ойлойм азыркы жаштар өздөрүнүн ордун билишет дегендей. Иштештин деле жолун билишет деп ойлойм. Чыгармачыл багытыңызды өзгөртөйүн деген ойлор болду эле бизде. Кыйын учурлар келсе эле биз оңой жолун тапканга аракет кылып, таштаганга аракет кылып калабыз. Деги эле багытыңызды өзгөртөйүн деген учурларыңыз болду эле? Чыгармачылыктан башка нерсеге аралашпы. Эми ал нерсени деле ойлонуп көрбөптүрмүн чындыгында. Ал үчүн эми кайрадан бир аз убакыт артка кетсе, балким башка кесипти тандамакмынбы. Башка кесипте болгондо кайсыл кесиптин ээси болот элеңиз? Ал үчүн эми башка кесиптин ээси болуш үчүн дагы бир окуу жайга тапшырып, билим алып дегендей. Мен көбүнчөсү медик жагына кызыкчумун да. Демек ырчы болбогонуңузда балким медик болуп калмак белеңиз, Жана ошондой эле менин акыркы суроом, жаш кезиңизде кыялданган максаттарыңызга жеттиңизби? Мен негизи алдыга койгон пландарым, тилектерим, үмүттөрүм абдан чоң. Бирок бул нерсеге жетиш үчүн дагы өзүнүн убакыты келмейинче боло бербейт экен деп ойлойм да. Анан мен ойлойм азыр 100%дын ичинен мен ойлогон, мен тилеген нерсеме 10%на жетсем дейм, анан калганына дагы 90%-не жете элекмин деп ойлойм. Демек дагы 90% бар алдыда. Алдыда. Чоң рахмат, сизге эркин микрофон болмокчу. Биринчиден сиздерге дагы рахмат. Ушинтип мен менен маектешкенге чакырганыңыздар үчүн. Жана ошондой эле жалпы кыргыз элимдин жаз майрамыңыздар менен куттуктап кетмекчимин. Кыргыз элибизде мындан ары жакшылыктар гана боло берсин. Заманыбыз, элибиз тынч болсун демекчибиз. Биз ар дайым ушул эл үчүн эле кызмат кылып, ар дайым элибиз менен бирге болмокчубуз демекчибиз. Ошондуктан баарыңыздар амандыкта болуңуздар, саламатта калыңыздар демекчимин. Сизге да чоң рахмат, алтындай убактыңызды бөлүп бизге келип бергениңизге. Мындан ары дагы ишиңизге албан ийгиликтерди каалайбыз. Бүгүн бизде конокто менин маектешим Клара эжекем мукам өндүү ырлары менен деги эле кыргыз элдин, жумурай журттун көңүлүнөн, жүрөгүнүн түпкүрүнөн орун алган Клара эжекем болду. Дагы бир жолу чоң рахмат. Бүгүн сиздер менен мен алып баруучу Нурзада Юлдошева болдум.